Саламатсыздар байымдар. Сулуу көрүнүү үчүн жүздөгөн кыздар процедура жасатууда. Бирок алардын көбү сулуулуктун артында эмне жатканын билишпейт. Бул видеодо сизге эң кеңири тараган, бирок коркунучтуу кесепети бар 3 сулуулук процедурасы тууралуу айтып берем. Сиз мындай болооруна ишенбей да каласыз. Алардын бири ботокс. Ботокс мимикалык брыштарды кетирүү үчүн эң көп колдонулат. Бирок убакыт өтүп адамдын табигый мимикасы жоголот. Ботокс көп жасалганда жүз туңгуюк, муздак болуп калат. Айрым учурларда адамдарда көздүн жаактын кыймылы бузулуп, жыгылып калгандар да болгон. Сулуу көрүнөм деп адам жүзсүз калуусу да мүмкүн. Ботокс сулуулукпу же капканбы? АКШнын FDA кызматы ботоксты коопсуз деп атаса да, ал профессионалдар тарабынан гана колдонулушу керек. 2023-жылы Францияда ботокстун туура эмес колдонулушунан 30дан ашуун адам ооруканага түшкөн. Экинчиси химиялык пиллинг. Башка айтканда терини тазалоо. Бул процедура менен тери жаңыланат, бирок тери өтө жука болуп калат. Күндүн нуруна чыга албай калуу, күйүктөр, кызарып кетүү көпчүлүк учурда болот. Кээ бир кыздарга бул тажрыйбасыз салондордо жасалганда бет толугу менен күйүп, жара болгон. Бул сулуулук эмес, бул коркунуч. Химиялык пиллинг кооз териге жолбу же күйүктүн башатыбы? Орточо жана терең пиллинг процедуралары 1-2 жума ичинде теринин толук жара болушуна жеткирет. Таасири узак болушу мүмкүн, бирок айрым аялдар 6 ай бою күнгө чыга албай калган. Андан кийинки процедура бул филлер. Жаак эрин толтуруучулар. Филлер менен эрин жаак чоңойтулат. Бирок туура эмес жасалганда жүздүн формасы бузулат. Муздак кебетелүү жүздөр, симметрия жоголушу, бет шарик болуп кетүүсү чыныгы факт. Филлерди кайра жок кылуу үчүн дагы операция керек болуп калат. Кээ бир учурларда инфекция кирип, бет толугу менен шишип кеткен мисалдар да бар. Филлерди кайтарып алуу үчүн гиалуронидаза деп аталган атайын фермент колдонулат. Бирок бул кошумча чыгым дагы бир ийне, дагы бир кооптулук. Сулуу болуу ар бир кыздын кыялы. Бирок арзан процедуралар, ишенбеген салондор жана тажрыйбасыз адамдар кооптуу. Бул видеону бөлүшүп, башка кыздарга эскертүү болсун. Каналга жазылып коюңуз, кийинки видеодо косметикалык каражаттардагы жашырылган уулуу заттар тууралуу айтам. Барыңыздар жашаңыздар.